Давай аны ертең чечеличи. Бүгүн и так эле тяжелый күн болду. Эртең целый день үйдө болобузбу? Сен как раз жумушка барбайсың да. Qo'shnaga tuz kerak, nan kerak, bir kun kelib qan kerak, jan kerak, qadamga adam kerak. Можете посмотреть, я буду показывать, что все реснички, они отдельно стоящие друг от друга, поэтому вдруг у вас где-то получается между собой какие-то сцепки. Также здесь на видео вы сможете увидеть, что их можно слегка растянуть. Қандайсың Рай? Голливудқа қандай адамдар келіп қалған? Эмне? Какие люди в Голливуде деген сөз бар ғой? Не болып кетті? Жомарт жарқынайды шақырып қойшы. Мен саған не авай өлем, сразу давай деп айт деген ойт болған. Ну ладно, өзім шақырсам болау? Прошу вас, мадам. Тұрып тұрмап тұрайын ба? Мен саған не жарқынайым ба? Айт дегенде ойт болған. Какой привет, такой ответ дейді ғой ояқта. Ешкім жоқ босқа? Болды да. Жарқынай, тұрай! Жан қарач. Жан қарасаң? Жақсы тәрпшат екен. Жан, мен аны айтып әлемін, тұрсаң. Жан, тұрчу. Бұл, кішінеке кезінде альбом тағып атпайын ба? Көрістейін бі? Та-дам! Şu sensin be. Aa. Erkek yakışıkensın. Тамашалап. Балдарыбыз бар болгондо, кызыбыз мага окшош болот бош керек, а? Главное, апаңа окшошпаса болду. Характерин айтып атам. Бирокчу биринчибиз эркек болсо, сон болот го дейм. Кыз деле болсо жаман эмес го. Жан. Может. Балдар жөнүндө ойлонуп баштайбыз? Эрте да азыр балдар жөнүндө ойлогон го. Биринчиден менин стабильный жумушум болуш керек. Анан стабильный айлыгым болуш керек. Ошодон кийин балдар жөнүндө ойлонсо болот. Же эмне тиги Жомарт менен Жаркынайдай болуп жашаган келет абы. Деп. Гол! Есть! Гол! Адилет, кел тамакка бол. Алды катып калган анын жегим келген жок мен. Азыр келесең, кийин тамакты учадан кийин жейсиң. Макул. Ох, мощный гол киргизбеди, вообще молодцы. Мощный гол болду. Бу! Бул да эле. Эмне балдарымды коркутуп атасың, жүрөгүм түшүртүп. Эртеден кечке чейин үйдө отурат. Иштебей уже 8ге чыкты. Ай, болду. Бир кызын сабакка, бир кызын садикка алып бар. Мека могу балдар жөнүндө айтпачы мага. Мен өзүм машинамды оңдошум керек. Балдарга мага баары. Жок, бизде андай болбойт. Болот ошондой. Эгерде шашсак ошондой эле болот. Бизде такыр башкача болот. Кандай болот? Адилет, балабыздын келечегин ойлошубуз керек болуп калды.
10 жылдан кейін мектепте да бүтүп калат экен. Ага сарсын ол бойлы ой. Көчөнү Лондондон бир университет карап койдум. Ошону сатып алсам болот атам, как раз көчөнү рубашка алганда сдача калган. Алтын эмкам менин. Атабыз биздин келечегибизди ойлойт экен да, бабам. Бүгүн бизде кандай пландар? Ой, Адик, менде бүгүн жумуш аябай көп. Кечке үйдө отурушум керек Instagram чукулап. А сен болсо бабабызды мектепке жеткизип коесуң. Так, Мека, мага балдар жөнүндө айтпачы. Мен өзүм машинамды оңдошум керек. Балдарга мага баары. Адлет. Эми баарынын эле проблемалары окшош да. Ама эмне, бизде да проблемалар болмок беле. Ооба, баарында эле ушундай проблема болот. Бизде болбойт ей. Все, ладно, мен турайын. Баса, мен досторума жолугушум керек бүгүн. Абай. Кандай кошуна? Жакшы, өзүң кандай? Жакшы, кошунам. Сен эмне бүгүн ашай деген жок? Же Диана прогулкага кой бердиби? Сен сосуңбу? Иш алган эмес белең. Так, вроде бы орозо деле эмес. Эмне болду анчалык? Тажаттыңар силерчи. Жома ичип алыптыр, жома биякта кызы чыгып атат, тигинде атат, мынтип атат. Мен өзүм кожоюммун, өзүм хозяин, өзүм корольмун мен. Кааласам ичем, кааласам жатам, кааласам футбол көрөм, кааласам иштейм. Мен ичиш үчүн сендей болуп, подкаблучниктей болуп, аялыман письменный разрешение сурабайм. Ооба, тиги азыр барам. Абай, эркек деген эркектей болуш керек. Эркек болуш керек. Кааладың, эс алдың, иштиң. Мына мен акча алып келдим, иштедим. Достойно эс алдым, иштим, эмне? Тарс-турс жүрөсүң, кас-курс сындырасың, гүрс-күрс жөтөлүп коесуң. Түшүндүңбү? Эркектей бол. Ладно, эркек, мен жумушка кеттим, давай. Отурам, мен тамашалап атпайм. Көптөн бери көрүшө элекпиз. Эмне жаңылык? Жаңылыктан эмне? Кстати, тиги Диана өз бизнесин ачып, акча табам дейт. Койчой. Эмне болду анчалык? Аялың иштей баштадыбы? Кайра делим, каяк баратабыз. Эмне болду анчалык? Эчтеке болгон жок. Сен бүгүн аялың иштей баштаса. Анда эртең тиги экинчи балаңды өзүң эле төрө. Өзүң төрө, өзүң бак, өзүң эмиз, тамак жасап бер, үйдө жат, аялың иштесин. Эркек болбойсуң. Менин аялым эч качан иштебейт, мен иштетпейм. Ооба да. Үйдө качан порядок болот, качан мындай мыйзам болот. Эркек акча таап келгенде, эркек иштегенде, эркек акчаны бергенде. Түшүнүп атасыңбы? Эркек бол, эркек. Кел, эркектер үчүн. Ал ел. Тамаша, бул мен жаныбарым ада. Өзүң деле бастырып кой да, таң калбайм деле ага. Сонун болот. Кайф болот. Абай. Давай. 2019 жыл мага сериалда тартылууну сонун сюрприз кылган. Келе жаткан жылда баарыбызды сюрприздер күтүп жатат. Жаңы жылга карата Елизавета курулуш компаниясы сиздер үчүн сонун сунуштарды камтыган. Эгер сиз батир алам десеңиз, анда тезирээк ушул номер аркылуу байланышып, жаңы үй алууда сизди кандай белектер күтүп жатканын билип алсаңыз болот. Акция 2020 жылдын 29 февраль айына чейин уланат. Шашылыңыздар, батирлердин саны күндөн күнгө азаюуда. Келе жаткан жаңы жылыңыздар менен. Берки видеолордун баарын көрүп чыктым. Айтпадым бе, ресница азыр тренд. Бүгүн бизге 5 клиент келет. Ошондо 2-3 сааттын ичинде 5000 сом табат экенбиз. Баарына мен үйүмдө болот деп айтып койдум. Ошон үчүн сен кыздарыңды бирөөгө калтырып кой. Кимге калтырсам экен? Жомартка. Койчу ошо Жомарт. Жомо бир күн иштебесе, кедей болуп калбайсыңар. Геонда эмес. Карабайсыңбы, өзү кичинекей баладай болуп турат анан. Кыздар кантип карайт? Да. Кимге калтырсаң? Жүрсүң, бир идея бар. Кошуналар, доброе утро. Баарынын эле утрасы добрый эмес го дейм. Көңүл бөлбөй эле калабыз да, бул көнүмүш адат. Ой, Мерим, сен балдарга жакын экенсиң, Аябай жакынмын. Тем более ушундай суу кыздарды аябай жакшы көрөм.
Кыздар жаркын айды тартып жакшы болгон турбайбы? Элестетсеңер, атасын тартса. Мерим, Адлет, жардам сурайын дедим эле. Не, бензин сорыш коелу. Жок. Башка боюнча мен срочно иштерим чыгып калды. Бул кыздарды карап берип турсаңар, эгер эч жака барбасаңар. Бармакпыз. Каяка? Билесиң, эртең мен пландар жөнүндө айтып атпадым беле? Ай, Жака, койчу, жашта. Эс алып келсин. Тем более, Мерим кантип кармай эле жалгыз. Алы жетпейт го. Эмнеге алым келбейт? Эч жака барбайбыз. Өзүм эле карап коем кыздарыңарды. Мек экөөбүз сүйлөшпөдүк беле бүгүн досторубуз менен жолугабыз деп. Ай, тура. Барып эс алып келгиле. Досторуңар менен жолугушуп келгиле. Тем более, балдарды караганга эрте го. Өзүңөр ушу кичинекейсиңер. Эрте эмес. Биз как раз быйыл буйруса баба ойноп жатканбыз, Как раз тренировка болот да. Кайсы тренировка? Рахмат сага, Мерим. Анда мен кыздардын кийимдерин даярдай берейин, Кел, Аниса. Кыздар, жүргүлө. Эми кайра эмне эле отасың? Бүгүн эртең менен эле сүйлөшпөдүк беле? Буйруса баба болобуз деп. Как раз бизге да жакшы болуп атпайбы? Болобуз дегенбиз. Бирок мен сага айтпадым беле? Азыр эмес, кийинчирээк деп. Тем более мен досторум менен чын эле жолуккум келип атат. А мен сен менен болгум келет. Кел анда мындай кылабыз. Мен барып жолуга берейин, а сен как раз балдар менен тренировка кылып турасың. А сен мага эмне жардам бербейсиңби? Жардам берем? Качан? Келгенден кийин сразу жардам берем. Точно? Точно. Болуптуң, дус балам. Айттым билем, кыздарыңды как миленький карап беришет деп. Бакыштарга борум уруп кетти. Адлет араң эле макул болду окшойт. Ну ничего, кийин өздөрүнүн эле балдары болот да. Үйрөнсүн, опыт алышсын. Бизге еще рахмат айтышат. Тем более аларда няняга акчасы точно жетпейт. Ушундай кантип болсун, негизи няня кереги жок. Просто менин убактым жок, билесиң да. А так мен баламды өзүм эле карамакмын. Просто давно кылбай унутуп калыптырмын. Ой, даяр болуп калдыңарбы? Кел, киргиле. Кандайсың, Меримже? Кандайсың, Айназик? Адлет каякта? Адлетти эме магазинге кеткен болчу. Кыздарга конфет, сок алганы. Кел, киргиле. Мерим, аябай чоң рахмат. Тибеле жыргатпадыңбы? Ой, эч нерсе эмес. Силерге рахмат мага ишенгениңерге. Не переживайте, баары жакшы болот буйруса. Жүргүле, кыздар. Пока дегиле. Пока. Баягы сүрүп болотчу. Таң атпай настроением бусасыңар го? Сөйлө. Кандайсың, Азиттер? Молодец. Кичине майдараак тура. Понежнее. 3-5 даяр болуп калды. Привет. Привет. Кечени кандай жете алдың? Мен колум бошо албады. Ошондой эле түшүндүм. Бүгүн жолукпайлы. Ну, можно бирок кайра жумуштарың чыгып калбайбы? Чыгып калбайт. Абай Муратович, саламатсызбы? Сен эмне мурун гаишник белең? Неге? Мындай испаттишка чыгасың го, кишини коркутуп. Эмне болду? Сизге кичине сөздөр бар эле? Кичинеби? Ооба, кичине эле. Смотри. Бүгүн директордун коноктору келмей экен. Ошого сизди фильмин тамак жасаса дедиле. Сага тамак жасаганды ким үйрөттү эле? Сиз? Мен жасаганды үйрөтсөм анда билишиң керек да. Же мен сага жаман үйрөттүм беле? Жок, эми просто фирменин тамактап атышпайбы, анан ошого. Короче, мындай кылабын. Сага задание. Сен ошол менин фирменный тамагымды сен жасайсың. Болбосо анда кетишиң керек. Оңой эле жол. Балким конокторго жакпай калсачы мен жасаган тамак. А сен жакшы кылып жаса да, жаккыдай кылып жаса да. Түшүнүктүүбү? Эки эле жол бар. Жакшы жасайсың, жол болсо кетесиң. Бар. Алтыным. Бар. Күч кубат сага. Так.
Сиздики 83 сом болду. Хорошо. Алып қосыр. Эмне майда жок беле? Жоқ. Сдачи, азыр аны. Азыр. Бар болчу. Ой, ну ладно. Сдачи не надо. Азыр табам мен. Ой, нет, оставьте. Жигитарианцы, силердики 103 сом болду. 103. 103 сом, 3 сом, Каяка? Жөнөбүз. Кандай жөнүнө коебуз? 3 сом үчүн мен иштеп жүрөм ушакта. Давай тапкыла, кантип жок. Нәзик. Алға қыздар, жегілі. Азыр кезек спорт жаңылыктарында Дордой футболдук клубунун чабуучусу Мирлан Мурзаев жараатынан улам Алай менен болгон оюнга катышпай калды. Футболчунун айтымында ал оюндан бир күн мурда таксисттин айынан жараат алып калган. Окуя тууралуу айыгып оюнга кайтуусын каалайбыз. Эске салсак, Дордой кийинки оюнун 3 күндөн кийин өткөрөт. Алло? Негизи арендага помещениени алган кымбат эле болот эми? Жоқ, қандан емес, просто бағыда айтпадым білем. Бұл салондың фишкасы. Клиенттер өзін үйдөгүдөй сезиш үчүн. Баса бұл жарқына биздин мастер. Карина, силер жөнүндө Диана аябай көп айткан. Профессионал деп. Негизи азыр постоянный мастер издеп аткам. Балким силер менен иштешип калабыз. Ой, жарқынайдын опыты аябай чоң. Өмүр бою иштейт да. Да. Кел. Бякау. Ну да, по-домашнему. Макул. Сасык тумоо пландарыңызды бузуп жатабы? Гриппомед Флю тез жана жеткиликтүү жардам. Гриппомед Флю. Бардыгы ойдогудай. Парижге караганда Миланда бүт коллекциянын баары тең эски турбайбы? Представляете? Мен деле биринчи жолу көргөндө аябай шок болгом. Жаркынай, силерчи кандай дейсиңер? Ооба, мен деле шок болгом. Ладно, силер иштей бергиле. Не буду мешать. Меримиже, Аджилет байке кучан сулап келет? Азыр келет, Мен башка мультик көрөм. Азыр. Жок, ага жакпайт. Жакпайт. Мен аны көрбөйм. Мен апама айтам. Жок. Тас бордесдің Питер сасың ба? Жігіттер, наконец-то үчөөсүндө чогулуп жолуктук я. Айтпай экөөбүз го кезигип турабыз жатакандан кээде болсо да. Бул такыр потеря болду го, жакында ждемениядан издемекпиз муну. Жок, үй бүлөлүк жашоо деген бул кичине башкача экен да. Үй бүлөгө көбүрөөк убакыт бөлүш керек экен. Сен деле түшүнөсүң го? Мен билбейм, ага менин кайненем квартира берсе, мен деле сага окшоп подкабочник болуп коюшум керек. Зато менин кайненемчи айда жылда үйгө бир эле жолу келет.
квартплатаны алганы да. Баса сени бүгүн мэрим канча саатка жөнөттү? Мээримби? Жок, ушул жерден мека идеальная да. Анткени башкалардын аялдарына караганда каякта жүрөсүң, эмне кылып атасың, качан келесиң деген суроолорду бербейт мага. О, мына айтып бүткөнчө эле чалып атпайбы уже? Жок, бул как раз жумуш издеп атпадым беле, ошол жумуштан чалып атат. Кантип эле жумушту жаным анан сердечко деп жазып коймок элең. Бул кандай элесиң? Өзүң качан үйлөнүп биздин катарга кошуласың? Силердин катарга кандай? Подкаблучниктергечи үйлөнгөндөрдүн катарына. Досум, айда жылда бир чогулсок калып эле койчу, ким жазып атат анча? Жана жумуш боюнча дагы эле жазып атышат. Келли андан көрүп жолуккан үчүн достор. Бир карап көрсөңүз. Жакшы, молодец. Жакшы болуптур. Рахмат, мага жакты. Болсо жакында мен жаңы салонун ачайын деп аттым эле. Балким чогуу иштешпейлиби? Түшүнгөн жокмун. Мен иштесеңер, Дианадан көбүрөөк акча берем. Анан өзүңөрдүн салонуңар болот. Анан ушундай талант менен ушу үйдө отурганда эмне кыласыңар? Ойлонуп көргүлө. Чогуу иштешип көрөбүз. Бизди көк чыгып кеткен жокпу ошо? Жок. Кандай кылып чогуу? Ар бирибиз өзүбүзгө өзүбүз төлөйбүз деп турабы? Ооба. Чи Адилет сеники кайненең келип төлөп кете. Жол берип койчу Яшка, сарсана болуп атат го дейм. Келли андан көрүп ичпейлиби? Үйгө кош келипсиң. Кстати, бизди Инстаграмдан отметка кылып кой, Да, конечно. Эме салондун страницасы барбы? Жок пока. Мен эле кылсаң болот отметка. Салон все-таки меники да. Да, хорошо, макул. Рахмат. Көрүшкөнчө. Ладно. Давай, пока. Подругаң ба? Ооба, лучше подругам. Макул жүр, дагы клиенттер келет. Жаркынай, сен бүгүн молодецсиң. Баары довольно кечти. Мына эми болса. Сүйлөшкөндөй. Бир клиент 1000 сом. Бүгүн 5 клиент болду, 5000 сом. Бир күндө ушунча акча тапса болобу? Жомага айтсам, ишенбейт болуш керек, Ишенсин. Сен эми стабильно ошентип табасың. Жомага жумуш жөнүндө айтсам эле жини келе берет да. Бул жумушты айткан эмесмин бирок. Көнсүн? Сен тем более жардам берип атпайсыңбы? Ооба. Кстати, эртеңде 5 клиент болот. Сен заранее ойлоп кой, кыздарыңды кимге калтырасың? Кыздарым. Adilet Bayke. Çok ap geldiniz bi. Алып келген жокмун иштеке. Кыздар, үйгө кирип турсаңар эми азыр. Ладно. Төрүң кантет?
Қаяқта жүрдің? Мен саған кешке чабадым ба? Кечіріп қойшы. Ұлыбай қалыптыр. Анын келіп еле қойып білең мұнтып. Сағат қанша oldu? Ертеден кешкері Бағдармен жалғыз отырдым. Сен болсын келем деп қойып жоқсың. Мен саған башында эле айткам. Балдарды баққанға бізге ерте деп. Же сен не 1-2 китеп оқып алып эле барын билем деп атасың ба? Ерте бізге, ерте. Ооба айткансың. Дагы эмне ерте? Может, ерте үйленіп алганбыз деп айтасың аны? Айтам аны дагы. Айтам. Саған не жақпайды? Вот именно что бары жагып атат мага. Монун бүт бары мага жагып атат. Кайкырба мага. А негизи мага не жакпайт билесиң бе? Менин жумушум жок. Актер болуп нормально рекламага тартыла албай койдум. Сенин апаң мени жаман көрөт. Менин атам экөөбүздү жаман көрүп калды. Мен үчү аялымдын квартирасында жашайм. Сен айтып бересиң биздики деп. Бирок бул сенин квартираң, сенин апаң алып берген аны. А мен өзүм квартира алганга пока что алым жетпейт. А так бары кайф. Ушунун баарын санабаса бүт бары жагат мага. А мен сага эмне кылдым? Өзүң айттың го эрте менен келем деп. Эртеден кечкери Бағдардын баарын өзүм карап отурдум. А сен болсо жоксуң. Апама да күн сайын сен жакшы көрсөткүм келет. Атаңды мен уруштурган жокмун го. Жок гана сүйлөшүп койчу декен. Ой, кандайсыңар? Апа! Әзілет байкем сокал бербей койду. Зазылым. Жонумга жандар. Походу не вовремя, да? А жок, как раз мен Бағдарды чыгарып апарайын деп аткан болчумун. Рахмат, жакшы отуруп беришти. Рахмат, Мерим, Адлет. Аябай ыраазымын силерге. Мындан кийин сонун кошуналарыбыз бар экенин билип жүрөм. Аябай жакшы өткөрдүк убакытты. Балдарыңар да жүрүп тургула. Мерим, биз балдарды жаткыралы, кеч болду. Оор күн дагы болду. Рахмат сага, бактылуу бол. Жандарым, эжеңер менен коштошкула. Жака, көрүшөбүз, До свидания. Жакшытыр, Рахмат. Жүргүлө жандарым менин жандарым. Ой, келип калдыңбы? Кандай жакшы? Эмнеге маанайың жок? Өлдү бар. Эмнеге? Тиги жумуш жок, жаңы машина дагы жок. Жумуштан чыгарып ишти чыкса. Баары нормально окулет эле. Баарын жакшы болот, кайгырбачы. Кол. Мека, кечир койчу мени.
Достор токтоп өчүрбөй тургула. YouTube'da 11 TV каналына катталганды унутпаңыздар, комментарийлерди жазыңыздар, биз бүт баарын окуп атабыз, баарыңызды жакшы көрөбүз. Могу текстти мен сүйлөшүм керек эмес беле? Жаным, сен сүйлөйсүң, хорошо? Постоянно ушинтип бересиң.